дүйнөлүк жылдыз футболчуларды атаганда Месси, Роналду, Неймар дегенде биз эч качан муну Кыргызстан менен айкалыштырбайбыз. Бирок билесиздерби, жөнөкөй оштогу бала кийин келечекте чоң ушул дүйнөлүк футбол командаларынын Манчестер Юнайтед, Барселона, деги деле чемпионат мирда, эки чемпионат мирда 9 оюнду калыстык кылып жүргөн ушундай бир инсан бар. Футбол мектебиде 25 жыл иштедим. Простой, обыкновенный тренер болуп 88-жылы келдим. 2019-жылы директор болуп кеттим. Мына токтолуп турушу билесиң канча? Канча? Дубайда акционду $260,000 берди. Бир топ $260,000. Эмнеге ушул калыстык кылуу бул аябай чоң жетишкендик. 7,5 миллиард адам көрүп атат. Ты понимаешь, о чем речь? Жүрөк какка чыгып кетет. Ундан көрө уякта өлгениң жакшы да. Өлсө жакшы ундан көрө. Ушундай настройдо чыккан. Практикада көп жок го, ушу футболисттер менен чогуу достошсо болот дегенчи калыстарга. Сиз популярдуу футболчулардын кимиси менен достошуп калдыңыз? Месси есть. Да, он быстрый. Анан оюнда эми көрүп атсак, резко кетип калат. Адамдар менен сүйлөшүп. Криштиану башкача. Криштианунун адамгарчылыгы башкача. Бар, азырлашып, күлүшүп. Бакыт эке азыр футбол майрамы болуп атат да. Дүйнөлүк чемпионат кайра башталып атат. Кантип ойлойсуз, бул жолкусу сиздин көз карашыңызда футболчу катары ким утат? Калыстар утат.